Assalamu alaikum Kırgızstanlık mekendештерим. Мен кече видео чыгарган элем. Урус Сейитов Айбар жөнүндө, мошенник жөнүндө, Айбан аферист жөнүндө. Бүгүнкү видеомдо өзүмдүн айылдаштарыма да чоң суммада акча карыз экен. Ошолордун тууралуу, ошолордун бири жөнүндө сизге айтып кетейин. Сүрөттөгү бул Конурбаев Изат Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Жергес айылынын тургуну болот. Жанындагы кызы, Жанайым деген кызы. Изат абама жакшы эле акча карыз экен. Ошол айтып берген. Мен сизге айтып берейин. 2022 жылы 5 айда иштеген экен колунда. Анан ошол эле жылы августтарда Кыргызстанга кайтып кеткен экен. Ошол убактан бери акчасын бере элек экен. Кыргызстанда жүргөн кезинде атасы кайтыш болду. Ошондо да акчасын берем деп бербептир. Ошо менен 1 жыл өтүп 2023 жылы Изат абамдын кызы ооруп калат. Лейкоз 4-стадия менен. Өзүңүздөр билгендей эле аябай оор оору. Ошого лечениясына акча керек болгон. Августтарда, 8 августтарда Турцияга леченияга учушкан экен. Ошондо ушул Айбан Урус Сейитов. Ошондо Изат абама 580 миңдей акча карыз болгон экен. Ошо 580 миң эмес, өзүнүн акчаман кошуп 1 миллион кылып берейин дептир ошо кезде. Ошо менен Турцияда 5 ай лечения кылышкан экен. Бирок Турцияга лечения 7 ай кылыш керек болчу экен. Изат абамдын акчасы бүтүп, акчасы жок калгандыктан кайра Кыргызстанга кайткан. Акчасы жок калдыра. Ушундайынан ушул акчасын бергенде бүкүл лечениясына дагы жетип калмак. Изат абамдын бул кызы, Жанайым деген кызы. Караңыздарчы, кандай жакшынакай кыз. Бул Турцияда лечения кылып аткан кезинде тартылган сүрөттөр. Турцияда тартылган. Бул да Турцияда, больницада тартылган. Бул адам билбейм, бул кандай адам. Ташбоор вообще. Келесо мээси жок. Адамдын өмүрү деле баары бир окшойт бул адамгачы. Өзүн ойлоп жүрө берген адам экен бул. Мен сиздерге азыр Изат абамдын өзүнүн голосовойлорун угузайын сиздерге. Угулса да ойлобоңуздар мындай, типа алдап жөн эле ушундай чыгарып атат депчи. Мен бул адамды наказание кылгым келип атат, жестко каматкым келип атат, камалсын. Сиздерге азыр голосовойун угузам Изат абамдын. Биринчи голосовойун угузайын. 2022 майларда барып, кайра июлдун башы келип, 15 күн жүрүп Кыргызстанга. Анан кайра барып, июль-август иштеп, июль-август иштеп, анан августтун 3-үндө Кыргызстанга учуп кеткем да. Короче, 4-5 ай иштегем. 4,5 ай. 2022. Да, бир голосовойн. Мына 2022 августтун 3-үндө Кыргызстанга учуп келгем. Ошондо деген алкы эркиси менен
547 ming bermek. Andan keyin maqsad akçalarımız bolcan 37 ming var ekan, oşo men kirechib 580 ming bermek. Yok. 521'den bermek. Anam bir dostunuk bir prorabtığına var iştep bilgemiz 48 mingge. 6 yılın süretlerine ceyim var. Arka verkismin 580 ming bermek. Anam baya paam gazalığında salam dep salgan жоқ. Dirjil öttü. Keyinki жылы şu baş iyul'dun 18'inde kızı orup Ağustos'un 8'inde Turçağa uçup kettik. Şonda ayvarga çalıp özümen uçup ketilik de sentyabrda aytkan çalıp Ağustos'un ayağında tez. Zat özüңün akçаңа koşup milyon kılıp bereyim depçi menden jardan bolsun dep. Şol boydan жок эртең бирси күнү болуп отуруp 5 ay öttü. Dekabrda Turçada 5 ay jattık. Akçabız çok kalıp уже 7 ay jatmakpız da negizi. Anam Kırgızstanга ketişke tuura kelip çalıp, iylap çaldım de ayvarga. Özümün akçamı berip koyчу үчүн жерде ушинтип кызым ооруп билебиз. Мына деди жок. Ошол мына 2 жыл болду. Караңыздарчы, уктуңуз. Кандай уяты жок адам бул адамчы. Качан оңолот? Оңолбойт болуш керек, бул уже бирөөнүн иштеген акчасын жеп, ошого Москвадан квартираларды алып, бирөөлөрдүн акчасына ошого көнүп калган окшойт. Москвадан ар кайсы жерлерден